Ana бүгүнкү күндө bir көрдөн баягы темница түрмөдөн чыга калган адам Кыргызга башчы боло албайт. Анткени Кыргыз көккө көтөрүлүп алды. Улуулукка калыптанып алды. Кыргызды ким куткарат дегенде ошо көктөн буйрулган гана адам куткарат. Мен ошо эми мисал катары айтайын, Сооронбай Жээнбековдун сезону бүттү, өзүң президент болосуң да деп байланыш болгондо мен айтып атам, ага чейин эл чыдабай калат го деп. Анан ошол барып пресс-конференция берип, мирным путем беришиң керек властьте. Болбосо өзүңө дагы оор болот, элге да оор болот десек, түшүнбөдө эле мени душман көрүп. Мен Кудаймын деп айтып койгондан чыктым эле. Кудай энергиясы мени кийди, мен жөн эле тие алам, энергия носитель деп. Анан укпады эле, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Ошол сымал менин азыр президентке баратканым ошол. Сен болосуң да, дүйнөнү бириктиресиң да деп Манас ата көзүмө көрүнүп, мен Кыргызды курап журт кылсам, сен дүйнөнү курап журт кыласың дегендиктен бар айтам. Анан ошондуктан бул 14 номер Абдулдаевка шайлоого добушуңарды бергенге силер милдеттүүсүңөр. Эмнеге дегенде, эмнеге 14 болуп калды дегенде, ошо төгөрөктүн 4 бурчу биригет деген сөз өзү. Бул ааламдын талабы. Мага каршы чыккан кандидат бул ааламга каршы чыккан болуп сезилет. Ошол мага добуш бербеген адам бул ааламдын талабын аткарбаган болуп берилет. Ошондуктан урматтуу улуу журтум, ошол адамзатты бириктирип көрүү үчүн Арстанлай буйрулган, ошо буйругун аткарып, улуулукка калыптанып адамзатты куткарып калыңыздар.